Сиз строй компанияда иштеп, эртең боп кеткениңиз менен баары кабырга тыгыла турган жер бар да. Аллахтын инсап бергени, пайгамбардын жибергени. Бизге динден угулуп калган ушул инсаптын бергени. Бизге тиешелүү деп туруп баягы таксат эткенден кайсы бир питакты ээлеп алгандан бул өз арам. Бирөө ишенсе эле бизнеске киргизе берет да. Нерден боп кетти десе акчасын киргизе берет. Содада алдап коюш тыюу салынган. Таразада кемитип коюш тыюу салынган. Баягы таразада кемитүү дегенде мындай кылайлы да. Только таразаны эсептебей эле да. Тараза эмес эмне болсо дагычы. Мисалы, азыр строй компаниялар жөнүндө айттыңыз го, ушул кайра-кайра эле айтат мисал катарычы. Метр квадраты мынча сомдон деп туруп сатылат дагы, ошого кол коюлат. Берилгенде үйдүн ичи метр квадратка чыкпай калат туугандар. Неге десе дуалы менен ошондой депчи. Кандай? Дуалга акча төлөнөй эле, сен мунага акча төлөп атсаң. Дуалда сеники жок, дуал ошо тургузуп бериш керек, бирок ичи эсептелине кандай болот? Эми туура договорга аркылуу киргизилер, бирок алган адам бардыгы ичин эсептейт. Мен мынандай килем салам, мынанча жашайм депчи. А кээ биркилер ошол этаждын бардык баягы зал бар го, коридордон полный квартираларга бөлүп таштайт экен. Мунун бардыгы эмне? Төлөтүп аткан учурда адамдарга толук төлөтөт, метр квадратына метр квадрат толук кылып акчасын төлөтөт, бергенде кам кылып коет. 60 метр квадраттык үйдү сатып алды, алып келип үйгө келип, "Кеп балам тартчы" деп үйдүн ичин бир сыра эсептесе, элге чыгытат. Барып сатуу бөлүмүнө, "Эмне алдап койдуңар? 60 деп төлөдүм эле, договордо мындай турат эле" десе, "Биз ошо этажды полный метр квадраты ошончо метр болчу, анан полный процент кылып туруп бөлгөнбүз, анан мынанча болот. Сиздин коридорго өзүңүз чыгат да, анан мындай чыгат да, дуалга да чыгат." Ушунун баардыгы карамчы. Бул сиз строй компанияда иштеп, эртең боп кеткениңиз менен баары кабырга тыгыла турган жер бар да. Ошондо ошончо мисалы бир кеде зданияны бүтүрсөң, 1000дей квартираны тапшырасың. 1000 адам кыяматта жакынын кармап турса, кантип ойлойсуң? Ол 1000 адам деген сөз, ол квартира баягы бөлкөнөн эмес да. Алып туруп жеди дагы, майлы эми ушу баягы нан алганда кичине кам берип койсо грамынчы. О жерге барганда щедро иштейт да, майлы ыраазбыз дейм. Бир тиштем экен го депчи. Бирок үй алганда кандай алат адамдар? Болгон байлыгын сатат, ошого салат, болгон күчүн сол иштейт. Иштесе, короче, бир кичинекей комната жок да. Бир туалеттин орду жок, же бир ашкананын орду жок. Кыяматка барганда дейт, Аллахым бериш керек мынанчы. Төлөтүш керек депчи. Ондай болсо керек тамлы, ондай төлөт дебейт. Төлөтөт дейт. Азыр мисалы эки адам машинасы менен бири сүзүшүп кетсин. Мындай да, бирөө-бирөөнү урса төлөтө албашын билет да, испарение болуп кетет го. Мындай кылып, анан машина менен сүзүшүп кеткен болсо, сөз ГАИ келет дагы, сөз төлөтмө бар го. Көгү көрүп турулат го. Неге дегенде төлөтүп алышы аннык болуп аткандыктан, айдап чекеге алып коер элем, экөөңөр келишесиңер десем, жок, тура берет баягы. Жолду тосуп дегендечи. Неге дегенде аннык билип атат, тез арада чара колдонот. Чара колдонгондуктан акымы точно алганга көз жеткенден алам деп турат да, ушундай тар. Эми кыяматта Аллахтын алдында турат. Алла Таала айтат: "Кана кегиле. Кимиңердин кандай абидиңар бар, кимиңерди өтүп кетти, мен чечип берем" десе, ошол жерде чечет сөзсүз түрдө. Аллах мунун алып бер дейт анчы. Ошону эске алайлы да. Кийинки тыюу салынган сода жаш балдар же болбосо чоң эле адамдар, акылы толо эмес адамдар. Ушулардын содалары ислам шариаты боюнча ареске коюлат. Арес дегенде кандай? Сиздин машинаңызды өзү ареске коюп койгон, сиз сата албайсыз. Өзүңүздүн машинаңыздагычы. Мындай бир залогко коюппу же мындай соттошуп кетип туруп, аялыңыз менен талашып кетсе, ол сот арес коюшу мүмкүн. Көп себептен арес коет да. Же карыздарыңыз көбөйүп кетсе, коюп коет. Өзүңүздүн буюмуңуз, бирок сата албайсыз да. Ошол сыяктуу шарият ареске койгон нерселер бар. Атасы өтүп кетти, балдары калды, ошо байлыктарды шарият ареске койгон. Бириң дагы тийише албайсың депчи. Ким ошол нерсеге тийишсе, жетимдин акысын жеген болот. Кыяматта олар жетимдин малын жегендер, алар отту жептир, тозокту жептир деген. Бул Алла Тааланын койгон ареси. Ошон үчүн этият болойлу, азыр жаш эле авариядан башкадан өтүп атат, ошонун үйүнө жакындабай эле коюлушу мүмкүн болушунчачы. Акылам үйрөтпөй коюш керек ошончу. Мынаны кыла кой, ана мына кыла кой. Ондан көрө ага кошуш керек. Же күч жетсе барып туруп, шыр акчалардын баардыгын алып туруп,
мындай аманаттуу жерге коюп коюш керек. Силер ал иштете албайсыңар, мен айма акчаңарды берем депчи. Айына канча акчаңар кетет? Жегенге, сууга, газга, тамакка мен берем деп туруп, ушундай өкүл кармаш керек. Анткени антпесе башка адамдар жеп кетсе, күчү жеткен адамдар да кыяматта жооп берет. Мисалы, үкасы өтүп кетти, акасы келин жаман көрөт, кой, аралашпайын. Ач кулагым, тынч кулагым дейт, кыяматта жооп берет ошондагычы. Кичине мындай Алла Таала аманат кылып берди, кириш керек. Келин, сен башың жетпейт муну сен. Сен тек койсоң, ого буга акчаны берип, өзүң кыйналасың. О балдардын акысы деп туруп, киришип, бирок өзүң жебешиң керек албетте. Бирок алып туруп, көз жеткен болсо бир кайсы бир кирешелүү орунга коюш керек дагы, алыш керек. Качан балдар чоңойгондон кийин берип, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, аманаттан кутул, мен билгендей калар. Балдар качан 12 жашта оңойлоп калат, тез эле жетип калат. Бизде балдар чоңойгондо дегенде 30га чыгып үйлөнгөнгө чейин эмес, 12 жаштан өткөндөн кийин болду. Силерге паспорт берилбесе дагы мына иштете аласыңар. Бирөө жарым акчаңарды алып кетип алса, кыйкыра аласыңар. Мен пулум алып кетти десеңер, биз ортого жардамга чыгабыз депчи. Балагатка жеткенге чейин коргоп бериш керек. Бул арес. Анан элке чыкса ham акчасын бербей турган адамдар бар. Алар колуна түшсө эле акчасын иштетип салышат. Алар кимдер? Алар акчасын акыл жакшы эле иштейт. Бирок өзүнүн пайдасын иштетпейт. Иштетип салып берет, төгүп салып берет го. Ошол адамдардыкындагы шарият мындай ишеничтүү адамга бергиле дагы өзүнө мындай айлык катары бергиле депчи. Муну не деп коет? Сафих деп коет. Бизде которгондо кандай кылат? Келесолор деп коет. Анан капа болбоңуздар, келесолордун катарына эмелерди да кошуп койгон. Сигарет чеккендерди ham кошуп койгон. Биринчи келесолорго наркомандар кошулат. Анткени акчасын түшсө үйүнөн сатып жок кылат да. Ага өзүнүн акчасын өзүнүн. Экинчи келесолорго бирөө ишенсе эле бизнеске киргизе берет да. Нерден болуп кетти десе акчасын киргизе берет. Ошолордукындагы кирет дагы сен ол бизнести кыла, мен айткан бизнести кыласың деп туруп, товарлардын бардыгын, акчалардын бардыгын өзү көзөмөлдөй турган жакка алып келди. Үчүнчү кезекте капа болбош керек. Аял кишилердин көпчүлүгү акчаны иштетир. Той дегенде той, кийим дегенде ошону эркек кишине берген, эркек киши башкарат депчи. Эгер ошонусу өтүп кеткен болсо, аны дагы керегине гана бериш керек. Андан кийинкиси ошол баягы муктаж болсо дагы баягы сигарет чеккен башкагандарга акчасы берилбейт наличечи. Эгер курсагым ачып өлүп атам десе, не кылып берет? Нан тамак алып берет. Мажбурлап бул бизге тиешелүү деп туруп баягы таксат эткенде кайсы бир питакты ээлеп алгандан бул өз арам. Анткени бул алхамдулилlah адамдарды эркин жараткан, эркин кылынган. Качан гана тыйы салынат? Бирөөнүн өзүнүн жеке сатып алган жеринин ичине, мисалы бирөө кафесин курган, ошол жерде сооданы кылтат, ошо кафесинин ичине тамак алып кирип саткан болсо, анда тыялат. Бара жака парсат. Мен бу жерге өзүм стулдарды алып келип ысытам, мен өзүмдүн тамактарым сатылат десе ал болот. Бирок келип алып туруп эле муяк бизге тиешелүү, биз канча жылдан бери иштейбиз деп тыйган болбой калат нерсе. Биринчи түшкөн аят тууралуу пайгамбарыбызды эмнеге таштап кетишти? 12 адамчы. Анткени кемчилдик ошол пайгамбардын жанында жүргөндөрдө ham болгон. Бирок алардын эң артыкчылыгы кемчилдигин резко оңдоп кеткен. Биздин айырмачылыгыбыз сахабалар менен биз да кемчилдик кетиребиз, алар да кемчилдик кетирет. Алардын айырмасы шыр оңдоп кеткен, экинчи кайталаган эмес, биздин айырмачылыгыбыз ошол катада жашап атат дагыйымчы. Алар жыгылган жеринен шарт турганда кагынып туруп басып кеткен. Биз жыгылган бойдон жатабыз, Аллах инсап берген. Аллахтын инсап бергени пайгамбардын жибергени. Бизге динден угулуп калган ошол инсаптын бергени. Бирок кылбай атканыбыз биз өзүбүздүн жалкоолугубуз, өзүбүздүн хидаяттан качканыбыз эсептелинет. Анан инфадду деген сөз кетти. Сени таштап кетип калат деп. Мунул акча фидда, захаб деп арабча. Акчаны ушул сөз менен колдонгон. Захаб деген кетти деген сөз. Акча колдон кири деп айткойбуз биздикилерчи. Адамда турбайт, туруктуу бир адамдачы. Канча убакыт кармаса дагы кетип кала берет ошентип. Алим фидда деген дагы сени таштап кете турган нерсе. Адамды таштап, пайгамбарыбызды таштап кеткен нерсе ушул инфадда деген сөз менен колдонулат. Күмүш дагы ошо акчалардын баардыгы сиздерди таштап кетет. Азыр колуңуздардагы акчаны азыр иштетпесеңиздер өзүңүзгө, эртең ушул акчаны өзүңүздөр иштете албайсыздар, сиздер таштап кетет алчы. Ал кандай? Азыр колуңуздарда акча бар, ахиретиңиздерге иштетиңиздер. Эртең бүрсү күнү карагандан кийин, балдарыңыздарга өткөндөн кийин, балдарыңыздардын көзүн карап каласыздар. Балам, муам кылсак жакшы болот эле. Өзүңүздөр тапкан акча ошолчу, мындай катар-катар бирдекелерди алып койгонсуңар, бирок ушуну иштете албайсыздар. Беркин айтпайын, өлгөндөн кийин тошну иштете албайсыздар анчы. Бирок тирүү эле кезинде
жаш кезинде бериш керек сараңдык боло бербестенчи. Иштеп калыш керек. Кудайга шүгүр, азыркы маалда мүмкүнчүлүк бар. Саардан кеч келе ушул дүйнөнүн өнүктүрүш үчүн жүрө бербестен, ошонун жарымын ахиретте өнүктүргөнгө сарптап салыш керек. Акча болсо акча, кол күч болсо кол күч. Эртең бүрсү күнү мынул нерседе, бизди таштап кете турган нерседе биз өзүбүз эйлик кыла албай калабыз. Бир агабыздын айткан сөзү бар эле. Азыр мен акчам каалаганда иштетем. Эртең бүрсү күнү бир 45-50тен өткөндөн кийин иштете албай калам. Аялдын көзүн карап калам, баламдын көзүн карап калам. Кантип көзүн карап калат? Кой анан азыр могу балам эч окшоп атат, ушунун ишин кылып коеюн деп атып эле. Азыр одан сал пасыраак маалда шедрийлик бар да, мен каалаганын кылам депчи. Кааласам аш берип коем, кааласам машина минип алам депчи. Эми ушул жерде ахиретке калтыра турган иштерди кылыш керек. Анан Мадина эли бул сөздү эмнеге айттым? Пайгамбарыбыз барганда экономикалык жактан эң акыркы тупикке келип калган. Пайгамбарыбыздын жанында жүрүш үчүн дүйнөнү иштерин көп кылбагандыктан эң акыркы жерге жеткен. Жанагы Дехей ибн Халиф алып келген товарда бала чака жей турган будай, тамактар бар эле. Аны тез барбасаң, ал сатылып кетет эле да, жетпей калат эле, же кымбаттап кетет эле. Эми биз ошончо пайгамбардын жанында жүрдүк. Бир күн кетсек иштеке болбосо керек деп туруп алар чуркап кетиштилер. Акыркы алар бирок өмүр бою кыйналган эмес. Качан Хайбарды баскандан кийин алар комфортто жашаган. Акча кеңири болгон да. Бирок акча кеңири болгондо алар өтө эле бир жасалгалап жүргөн эмес үйлөрдүчү. Ошондо деле мурун кандай жашаса, ошол нормада стандартный жашоодо жашап туруп, комфорт VIP-ге өткөн эмес. Дагы деле динге кызмат кыла берген. Айырмасы ошол болгон. Алар кийин сахабалар жыргап жашаган. Акча кеңири болгон, бирок кеңири болгондо дагы мурункудай эле жашоону мурункуда нормада стандартта кармап туруп, ошол акчаларды дагы ибадатка сарптаган. Алла Таала аларга ушул аятты атайын түшүрдү. Силер чуркап кеткен соода, силер чуркап кеткен пайдасыз нерселерден караганда, бул ахирет Аллахтын алдындагы нерсе эң жакшы деп. Ушул жерде бир жерге түшүнбөй калдыңыздар окшойт, жыйынтыктайбыз. Сооданы түшүндүңүздөр, а? Соода дегенде бар чуркап кете берет азырчы. Мисалы, эртең машина базар күнү адамдар баада кете берет. Машина алган албаган кызык да, түшкөлбөйлү дейличи. Onu каяктан билесиз? Запутныйга барсаңыз, ушака кеткен машина дайым битком өтөт. Таксилер кечки иштейт да. Машиналар пробка биринатын, өзүнүн машинасынын менен кеткени бар, машинасы жогу бар. Неге дегенде, биягы машина базар. Анан бияка өтөсүздөр Кара сууга. Кара сууга тынбай 60 та маршрутка бар да. Тынбайт ошолорчу. Мындай аяка эмес, бир жака иштейт. Такси бар 200дөн ашык. Ушулар ham каттайт. Неге? Соода. Кызык ушулчу. Алла Таала айтат, силер ошо кызыгып кетип аткан соодадан караганда, мунул мечиттеги баян жакшыраак. Мол жака ham ошонун берака буруш керек. Кара сууга канча каттасаңыз, мечитке ошодон больше ошодон катташ керек. Анткени мундан жакшы да Алла Таала айтып атат. Кул ма индаллахи хайрун минал лахви ва минат тижара. Соодадан жана ушундай пайдасыз нерседен.